Salamatçılar, urmattуу telegörүүчүлөр, biz kayradan sizler menen Kırgızstanu jana Kırgızlar teleberүүsünde joluguşup oturabız. Bugün bizdin studiyabızda konukta tarih ilimlerinin doktoru Profesör Taşmanbet Kenesariyev kelip oturat. Hoş gelipsiz ağa. Siz menen de murunku mындан bir teleberүүde жалпы Kırgızstanu prosesinde uşul Kırgızstanu meselelerinde tarih iliminin ordu jönünde şu gep kılgan elek da. Oşonda siz bir abdan kızıktуу bir kеңири mayak kurup berdiňiz ele. Siz menen bugün uşul dagı kayradan oşol ele oydu ulantıp Kırgız tarih ilimindeki bugünkü bir akkök meseleleri, ana nigilikleri bugünkü günde, geçeki Sovet mezgilindeki Kırgız tarihine bugünkü Kırgız tarihinin ayırması artıkçılıklar emnede olup atat, jana dagı büçülüştörü emnede. Jana bizdin tarihçilerin arasında gana emes, жалпы eldin arasında dagı tarihçiler jakşı bir gürdöldü iştebey jatkandygy jönünde de bir sözler aytılıp kelip atat da, oşol emneden ulam uşu çıkıp atat. Жалпы bir mamleketten kamkordugu bolbogondan ulam bu, je çin ele tarihçiler bir jaybarakat işteşip atabı. Al oşo sözler emne sebepten ulam çıkıp atat. Uşunun tegereginde bir gep salıp berseňiz. Men söz ayağından başlayın, sen aytpadың bu. Emi üçün gürdölдүү иштебей атат дегендей söz чыгып атат tarihçiler деп. Albatta bu tarih ilimi аны жасагандар бай бизнесмен адамдар жасабайт тарыхты албетте. Аны жөнөкөй катардагы ушу ийне менен кудук каскан илим болсо жасайт да. Илим болсо албетте бай эмес. Биздин мамлекетибиз дагы бай эмес, аны баарыбыз билебиз. Demek kaysi bir dengelde bizdin tarihçilerden izilдөсүнө мындай толуккандуу жардам берилелек деп айтсак, biz açık эле айтсак болот. Буйруса келечекте дагы болуп калар. Мисалы үчүн мына ушул Кытайда же башка bir өлкөлөрдө тарыхчыларга аябай катуу көңүл бурушат. Мисалы үчүн Кытайдын өзүн карап көргүн, биздин манасыбыз тилдеген канча акча берип атат булар. Kazak menel özbek tuğanlar. Kazak menel özbek tuğanlar karşıladı. Tacikler bana mesela. Mesele koyup atat, buna mınдай kılasыңар деп. Анан ошон үчүн bizde albatta sistema başkaçarak, bizde demokratiya. Ana bizde murdagıday bir ideyаны kıskan bir senzura yok. Oşonluktan bizdin tarih demeler bayağı izilдөчүлөр, окумуштуулар окумуштуулардын колунан келбейт. А бирок кээ бир бизнесмендер акча берип туруп адамдарга өзүнүн урусун жаздырат. Же бир идеяны көтөртөт. Анан ошолор акча менен кайсы бир өзүнүн ички бир мифологиялык идеяларын дагы совсем жогору деңгээлге чыгарышып, китеп кылып чыгарып беришет. Мына ошолорду окурмандар, жалпы коомчулук окуйт. Анан алардын катарында тарыхчылардын нукур эмгеги анча күрөлүүгө окшобой калып атат да. Ошонусу менен түшүндүрсө болот да. А бирок чындыгында тарыхчылар колунан келишинче күрдөлдүү иштеп атат. Мына мен өзүмөн алып көрөйүн. Мен өзүм деле ушул ар жылы эч болбосо бир 20-30 макала, 1-2 китеп жазып үлгүрүп атам. Бул деген өтө чоң неме, кээде убактым жетишпейт. Тамак ичкенге дагы карабай кээде иштеп каласың да, кызык да тарых. Ошон үчүн ушундай айтар элем. Анан мына жакында бир жакшы маселе болду. Мына биздин Мурас фонду деген бар. Президенттин алдында ошонун жетекчиси Кыяс Молдокасымов, бул белгилүү журналист, тарыхчы, ошол Кытайга барып, жанагы Кытайдагы окумуштуулар менен атайын бир архивдик, бир коомдук архив бар экен, бөлүм. Ошолор менен келишим түзүп келди. Ошол келишимде Кыргыздын орто кылымдардагы андан мурунку тарыхтарын боюнча bir материалдар bir жерге топтолгон дешет. Ошондой эле алардын ою боюнча ошону таап, ошону кыргызчага которуп, изилдөө жөнүндө келишим түзүлдү. Бул чоң нерсе болду аябай. Мен айтат элем, жанагы Кыргыздын айрыкча мына автохтондуу улугу, Кыргыздын жалпы генезиси, байыркы Кыргыз мамлекети, алар каякта болгон, анан кантип энесе кыргыздар, эми үчүн кыргыздар
көк көз, сары чач болгон. Эми үчүн биз тиги башка түрктөрдүн ичинде айырмабыз бар. Ушулардын бардыгы ошол фонддо жаткан болуш керек деп ойлойм да. Демек ушундай маселелер чыгат керек болсо. Биз өткөн жанагы берүүчүбүз айтканбыз. Мисалы үчүн кыргыздын автохтондугу деген кандай чоң маселе деп. Ошол жерден бир кичине бир мисал келтирейин. Мына биз Лилин дегенди угуп жүрөбүз, бул биздин эрага чейинки 90-жылдарда хундар менен Кытай мамлекети согушуп аткан мезгилде бир чоң жортуул болот. Эми ал жортуулда көп адам катышпайт, бирок Лилин деген жаш, аябай таланттуу баягы кол башчы, бул кадимки атактуу Ли Гуанли деген генералдын баласы болгон. Ал Ли Гуанли биздин эрага чейин 102-жылы Ферганадагы Ерши шаарына кол салган киши. Бул Кытай тарыхында биринчи Орта Азияга келген полководец катарында. Ал 3 жолу келген. Ошонун баласы Лилин. Анан мен мындай боолго ойлойм да, эми үчүн Кытайлар ошол тиги хуннуларга каршы ошол чоң полководец жиберет. Ал мен ойлойм, Кытайда өзү бүткүл династиялардын баары көчмөндөр түзүлгөн. Ал мезгилде түрктөр аларды тапкачтап коет, алардын падышаларын көп убакта. Анан булар кадимки эле Сянби, Дунху деген мына Манчжуриядагы чоң түрктөшкөн уруулардан келип чыккан болот. Анан анын үстүнө ошол мезгилдерде хуннулар менен сянбилер экөө аябай карама каршы конкуренция болгон эки чоң бирикме болчу. Ошон үчүн Лилинди ошол жака жибергенби деп ойлойм да мен. Анан Лилин албетте көз карашыңызда Лилин түпкү теги боюнча сянбилерден болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Ал тиги Кытай эмес болуш керек деп ойлойм. Анан баргандан кийин албетте Лилин жеңилип калат. Анан Кытай хуннулардын тиги Шан Ю баягы падышасы Цихи Дөбү деген болгон киши. Ошол аны жактырып калып, ушунчалык каарман экендигин. Негедир ошого өзүнүн кызын берип, анан 1 жылдан кийин ал жерден чочурайт дагы бул жерде дагы бир нерсе кылып жибербесин деп. Мунунан теги 7000 ли батышта турган Кытай кыргыз элигине башчы кылып наместник кылып жиберет да. Ошентип келип ал Лилин анан кыргыздардын элигинде башчы болуп калган. Бул биздин эрага чейинки 70-жылдары. Бирок Лилиндин ушунчалык кыйындыгы экенин көрүңүз. Бул жака келип кыргыз болуп ал. Кыргызга үйлөнүп, аны өзүнчө бир чоң топ түзүп, анын негизинде хуннуларга каршы 2 жолу көтөрүлүш чыгарып, биздин эрага чейинки 53-жылы Кыргыздар 1-чи жолу эркиндикке чыгышат. Өз алдынча мамлекет болушат. Дагы хуннуларга каршы күрөшө баштайт да. Бирок ал кайра 46-жылы жанагы 36-жылы жанагы Чентан деген генералдын армиясынан талкаланган Чижи болушу мүмкүн деп ойлойм да мен. Ошондой тарыхта ошондой бар, бирок Лилин дагы тарыхта бар. Мүмкүн ал Лилиндин кайсы бир деңгээлде мүмкүн башкачараак варианты билбейм. Кыскасы азыр Манаста ушуну маселени коюлуп атат. Бул Алмамбеттин прототипи болушу мүмкүн деген. Демек Алмамбеттин прототипи дагы тегемеде тарыхта Манастын өзүндө көп варианттардын бардыгында эле ал түбү түрк экендиги, даже мусулман экендиги жөнүндө айтылган кеттер бар эмеспи? Ошол Лилин баягы Чентан биздин эрага чейинки 36-жылы талкалаганда кыргыз элигинин өз алынчалыгы токтолуптан кийин анын бир бөлүгү анан тетиги Алтайга карата жер оодуруп, анан кийин ал барып бир 405 жылдан кийин барып анан Енисейден кийин булар Дилиндерди ага чейин ассимиляция кылып, көптөгөн башка элдер менен биригип, ошондон кийин анан Енисей кыргыз каганат пайда болот да. Тарыхта ушундай Лилиндин династиясы 9-кылымга чейин келди деген тарыхый маалыматтар бар. Демек булардын бардыгын изилдеш керек деп ойлойм да. Мына ошондо кыргыз элинин генезиси, кыргыз элинин калыптанышы боюнча көптөгөн маселелер чечилет. Менимче Ташмага мындай бир маселе да бар да, ушу тарых илимин изилдөөдө дагы тилдин бир өтө чоң жардамы бар да. Анын ролун танбаш керек. Себеби
мына қазақтың белгілі ақыны, тарихилік өйтшісі Олжас Сүлеймановтың бір сөзі бар. Біз келешекте теге тарихтың археологиясын емес, тілдің археологиясына көбірек сүңгіп кірішіміз керек деген бар да. Ал деген сөз, ошо сөздерді изилдеп отырып, біз қайсы текке бар тақала тұрғандығызды тапсақ болады деген айтқанда, ал жаңағы түрк тілдері менен шумер тілін салыштырып изилдеп атып, өзүнүн бір Азия деген эмгегинде абдан қызық бір ойларды айтқан. Ал чын эле анын айткан ойлорунун кээ бири азыр тарих илими дагы башка илимдер азыр далилдеп, ал bir убактарда bir 60 эле шумер менен түрк тилинин 60 сөзү параллель чыкса, азыр bir 300дөн ашык сөздү бүгүн чыккандыгы айтылып атат да. Мына ушундан улам бизде мен ойлоймун да ошол Лилинде маселе жатат да, себеби теге Кытай тарыхын изилдеген синолог тарыхчылардын айтуусу боюнча дээрлик бардыгы эле айткан, ошо эң негизги көрүнүктүү өкүлдөрдүн бири профессор Ташкиндин айтканы бар да, ошол ханзулар, байыркы хан династиясы менен хуннулар дайым урушуп турган учурларда хундар бар басып алып, аларды баш ийдирип салык төлөтүп турган кездерде дагы жер иштеткен маселелеринде, мисалы үчүн, же болбосо салык чогулткан учурларда көбүнчө ошо Кытайдын өзүнүн, же болбосо мурунку хандын адамдарын пайдаланышкан, алардын ак сөөктөрүн. Бирок алардан эч качан өздөрүнө кол башчы, же болбосо ордо башчылыгында bir orada işlerinde azırkı tilmen aytkanda minister тигиндей мындай иштерге алган эмес дейт да. Бирок бул жерде парадокс болуп атат да. Лилин жана колго түшкөндөн улам, менимче ушу мен да сиздин көз карашыңызга ушу жакын көз караштамын. Ушул туура деп эсептейм. Себеби Лилинге Шани, Хундун Шабии өзүнүн кызын берип атат. Анан берип дагы ошо Хун империясынын оң канатынын башчысы деген титул берип атат. Анан ошо Гиямгун мамлекетин мураска кылып ошо жакты баштаганга, ошо жакты башкар деп, азыркыдай болгон губернаторбу бизде, биздин түшүнүкпен айтканда губернаторлук, ошондой иште кичи хандык да, ошентип жөнөтүп атат. Мына ушунузда караганда Ли уругунун түбү чын эле ошо Сиамбилерде жатса керек деп ойлоймун да. Себеби ошо Ли уругу баягы адегенде хундарга кошулуп, кийин хундар талкалаганда Сиамбилерге кошулуп, анан Гумилевдин жазганы бар да, ошо тобалар менен дейт, аябай жуурулушуп дейт. Тобалардын бийлигинде Тоба бейдин учурунда аябай чоң бийликтерде, орундарда турушту дейт да. Демек ал Тобаларда тектеш болбосо аны эмнеге көтөрөт эле? Демек, баягы өзү түбүндө ошо тобалардан бир бөлүнүп кетип, анан хан династиясында кызмат кылып жүргөн бир көчмөн уруудун бири болсо керек да. Себеби ошо жана Гумилев жазганда да айтат, булар дейт, хан бийлиги менен дейт, келишим түзүп, чек араны кайтарып турган уруу болгон деп айтып атпайбы? Мына көрдүңүз, мунун өзү дагы Ли уругу бул көчмөн болгондугун билдирип атат да. Ошон үчүн менимче ошо Лиге байланыштуу, себеби биздин жанагы Енисей кыргыз ордосун башкарган ак сөөктүкүм ошондон уланып чыгып атпайбы? Ошондон улам, Бичурин жазгандан улам бүгүнкү күндө бул тактай турган чоң маселенин бири деп ойлойм да. Себеби бүгүнкү кыргыздардын окурмандары карапайым элдин көпчүлүгүндө, ал турсун окумуштуулардын арасында деле бизде хан тукум бул ошо хан династиясынан, же болбосо Кытайдан чыккан адам башкарган деген бир мындай кичине туура эмес калпыс бир көз караш бар да. Анан вообще эле бул жерде айта кетиш керек. Кытайлар мисалы үчүн тетиги Рим тарыхчыларына караганда булардын тарыхы кичине объективдүүрөөк жазылат экен да, мен байкашымча. Себеби Кытайлар өздөрүнүн тарыхында азыр биз официалдуу гана жагын билебиз да, биз өздөрүнүн ичиндеги түрдүү политикалар пикирлерди билбейбиз Кытайдын тарых намазын. Ошо официалдуу жактарын карасаң деле Кытайдагы чыган инсандар, полководецтер, династиянын негизчилеринин бардыгы көчмөн элдерде теги. Көчмөн эл өзү Кытай ханзулардын түпкү эң негизги уруулары булар пайда болгондон баштап эле дыйканчылык менен кесип кылгандар да. Аларды дайыма тыштан келгендер башкарып, бул өзү мүмкүн закон ченемби деп ойлойм. Өзү негизи азыр цивилизация жөнүндө кеп кылым келип атат. Ар кандай цивилизацияда сөзсүз мындай алдыга жылдыруучу бир кыймылдач күч бул тыштан келген фактор. Ал тыштан келген фактор көбүнчө көчмөн элдердин чабуулу да.
Ахейлер де ушундай, ахейлер, дорийлер тиги Грецияда цивилизация пайда кылды. Тиги немеде болсо этрустарды талкалап, латындар келди көчмөндөр, анан кийин Рим империясын түздү. Египет, Ассирия, мына Иран, Индиянын немесин карасаңыз бүт жана арийлер көчүп барып, көчмөндөрдүн кылган иши болуп атпайбы? Ошондуктан көп жерде ушундай закон ченем бар да. Мана тиги Инктердин империясы Америкадагы, ацтектер, тиги майялар бүт бу жактан барган көчмөн элдердин урпактары. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн мен жанагы айтканыңа кошулам, муну изилдеш керек. Лилин дагы, ошол сыяктуу бир топ адамдар дагы чын эле көчмөн элдердин урпактары болуп толук чыгышы мүмкүн. Мына ошого байланыштуу азыр чоң маселе коюлуп аткан бул көчмөн цивилизациясы деген чоң маселе бар да. Бул да кыргыз тарыхына өтө Бул бир гана кыргыз эмес, бүт көчмөн, монгол, түрк-монгол, угров, Алтай үй бүлөсүнөн чыккан элдер. Евроцентризмде жашап келгенбиз да мурда. Евроцентризм боюнча айтат. Европадан чыккан гана отукташкан мамлекеттер цивилизация кылган дейт дагы, башкалардын бардыгын жок кылып коет. Ал бирок ошол цивилизацияны ким алып келген? Аны айтпайт эч жерде. Туура. Мына кандайча пайда азыр алтаистика деген чоң проблема пайда болду. Акыркы убактарда өтө биздин Кыргызстанда да актуалдуу болуп атат. Мына ошонун өзү түпкү теги ошо көчмөндөрдүн цивилизациясы да. А көчмөндөр бул ар кандай жерде, ар кандай өнүгүүдө, ар кандай байланышта, даже Улуу Кытай жибек жолун алып калсаң деле, бүт ортосундагы элдердин, группалардын ар кандай тиги шаар калктарынын ортосундагы байланыш жүргүзгөн бир мындай, кандай десем, почтальон сыяктуу да көчмөндөр. Ошол сыяктуу ролду ээлейт да. Анан ошол көчмөндөрдүн чабуулунун ачасында, ал чабуулдун эки түрү бар да. Албетте талкалайт, кыйратат, бирок анын созидательный жагы бар да. Ал келгенден кийин бир нече жылдан кийин кайра өнүгөт, башкача болуп. Демек мына ушул жагын изилдеп көрсөк, көчмөндөрдүн цивилизациясы чын эле дүйнөлүк тарыхта чоң ролду ээлейт да. Ошонун үчүн да мына жакында биз дагы бир маселе көтөрүп китеп чыгардык. Кыргыз Алтай Алатоо цивилизациясы деген. Көчмөн элдердин тынбай 1700 жыл бою чыгыштан батышка улам жыла бергендиги мына гун доору, кийин түрк доору, кийин түркө-монгол доору. Бардык убакта ошо батышка бара берип, батыштагы азыркы турган турпаты, азыркы цивилизациясы именно көчмөндөрдүн баргандагы ошолордун натыйжасы болуп атат да. Ооба, туура. Антпесе, мисалы үчүн бир эле маселе гундардын апарган бозосунан пивная культура пайда болду. Пиво айтып атат. Ошолор шым кийишти. Шым кийген. Ат миништи. Жанагы атка араба, эки арабаны чегип алып туруп, биринчи чыккан адамдар булар хеттер. Биздин эрага чейинки 12-кылымда хеттерге булар хат элдери Орто Азиядан баргандар апарган. Вообще эле арабаны дөңгөлөк ойлоп тапканда түрк элдери буларны күбөлөп айтат. Бул теле деген элдер болгон дейт. Бул биздин кыргыздардын төлөсү деп коет. Казактарда дагы, өзбектерде дагы бул уруу бар. Ошол теле урууларынын, ошон үчүн кытайларды племена высоких телек деп коет. Алардын биринчи арабаны дөңгөлөктү ойлоп чыкканда, аябай адамдан бийик араба дөңгөлөк чыгарышып туруп, 60 дөңгөлөктү бир жерге чиркеп, үстүнө кыргыз тигип, анан кийин хандарын ташып жүрчү экен да. Бул биздин эрага чейинки 1-миңжылдарда болгон окуялар. Демек ошол мезгилдерден мурунураак ошо дөңгөлөктү хаттарга ушул төлөсөрдөн барганда, ошонун негизинде бүт Европада кийин жанагы эки ат араба кошулган жанагы всадничий войска келип чыктагы ушунчалык катуу өнүктү. Бири-бирин басып алып. Мына ошон үчүн бул жерде улуу көч деген теорияны жакшылап окуш керек, изилдеш керек. Ошол учурда көчмөн цивилизациясынын бүткүл дүйнөлүк таасирин менимче ойлонуш чыгыш керек болуп атат да. Ошондо жанагы Лилиндин ким экендиги, Лигуанлин атасы ким экендиги, башка толуп аткан улуу инсандар кайдан келип чыккандыгы, и вообще алардын түпкү теги кайдан келгендиги жөнүндө маселелер бир топ чыгып калышы мүмкүн. Мына ошо сиз айтып аткандан улам мына 15-кылымда арабтарда Ибн Халдун деген бир биринчи социолог мусулман дүйнөсүндө деп айтылат. Ошол социолог, философ киши болгондо, и бул чоң тарыхчы да болгон. Бул өзү ошо тарыхый маалыматтардын негизинде Аксак Темир
Темирлан деген ат менен дүйнөдө калган улуу полководец ошол кишиге жолуккандыгы жөнүндө бир ошондой айтылып жүрөт маалымат. Мына ошол Ибн Халдун көчмөн арабтар менен отурукташкан арабтарды салыштырып изилдеген эмгеги бар да. Ошондо ал эң аягында жыйынтыгында көчмөн арабтарга артыкчылык берет да. Көчмөн арабтар дейт, булар төө минип жүрөт, ат минип жүрөт дейт. Булар ден соолугу чың дейт. Анан уруу салт менен жашайт булар дейт. Бири-бирин дейт, улуу кичүүсү улууга баш ийет. Биздин эле кыргыздын эле, көчмөн кыргыздын эле бүт жашоо образын чагылдырат да. Отурукташкан арабтар дейт, булар шаардык элдер негизинен, айылдын элдери. Булар ар кайсы жактан келген элдер, ар кошкон элдер дейт. Булар бири-бирин билбейт дейт. Анан кийин булар жасалма мыйзамдар менен дейт. Жазылган мыйзамдардын негизинде булар ошо жашашат дейт. Себеби бир эл болбогондуктан булар салт менен жашай албайт дейт да. Ар кайсы топтордун ар кандай салты, анан ошону башкарган чөйрө мыйзам жазат дейт. Анан ошо жерде айтат да, түпкү тарыхта адамзаттын тарыхында дейт. Ошо көчмөндөр менен отурукташкан элдин кошулуусу, кагылышуусу ушул процесстер такай жүрүп отурган. Анан ушул процесстерде дайым көчмөндөр артыкчылык кылган дейт. Көчмөндөр саны аз экенине карабай эле, отурукташкан эл көп экенине карабай басып алган дейт дайым. Урушканда дайым жеңген дейт. Анан аларды башкарган дейт. Анан алардын башкаруучу чөйрөсүнө айланган дейт да. Анан ушул отурукташкан элди башкарыш үчүн мыйзамды ойлоп табышкан дейт. Караңызчы, бул жерде мыйзамды көчмөндөр ойлоп тапкан деген идеяны айтып атат ал киши. Анан ошон үчүн биздин мына европалык окумуштуулар ага шилтеме беришпейт, себеби паневропейский, евроборбордук көз караш бар аларда калыптанган. Алар ошо Европа цивилизацияны Европа алып келген, европалыктар алып жүргөн, европалыктар негизинен отурукташкан эл. Ошон үчүн мынагы Тойнбек окшогон улуу тарыхчы, философторуна чейин алар көчмөн элдин ролун, көчмөн дүйнөнүн ролун дайым мындай жаман маанисинде айтып, булар цивилизациядан артта калган элдер деп ушинтип келишкен. Чынында тарых, жана сиз өзүңүз айтканда гундар Европага эмне дегенди алып келип атат. Ал шим, калпактан улам шиляпа чыккан эл эмес. Алар жанагы Рим империясы эле жатканда, Англияга чейин бир эл империя болчу. Дал ошо көчмөндөр баргандан кийин азыркы европалык мамлекеттер кийин пайда болушту да мына ушул. Мына азыркыга чейин алардын бүт көптөгөн калдыктары калды. Мисалы үчүн армиянын куралышы ошол именно гундардын армиянын куралышына окшош. 10 башы, 50, 100, 500, анан кийин 1000, 10.000. Ошондой азыр деле Германиянын өзүндө деле бар. Аны Пруссия кабыл алган. Эми бул айта берсе көп маселе. Мен айтайын дегеним бул жерде да. Жанагы көчмөндөр цивилизациясы, көчмөндөрдүн ошол өкүлдөрү башка жерлерди басып алганда, албетте алардын басып алуунун факторлору бар өзүнүн. Жайыт жетишпегендигинен, башка элдерди тиги басып алганын байлыгын тартып алууга аракеттенгендигинен болот. Бирок анын өзүнүн обратный эмес результаты бар да. Обратный результаты ошол эки элдин аралашканына байланыштуу жаңы суперэтнос пайда болот дагы. А суперэтносто албетте кайра эле ошо көчмөн тектүү адамдар башкарып калышып, мыйзамдарды чыгарып, анан мамлекет дүркүрөөнүп кетет да. Бүт карасаңыз ошондой тарыхтын өзүнүн бардыгынын карасында. А бирок ошол жерде европалыктардын, евроцентриздин бир жагы ошол процесстин эки жагын тең карабайт алар. Негедир экинчи жагын результатына карап коюшат дагы. Ошол көчмөн элдер талкылап койгон, а бирок кийин башка жергиликтүү элдер өздөрүнчө өнүктү деп айтат. Андай эмес. Бүт биринчи этабын кошуп айтыш керек деп ойлойм да. Мына ошол эле шумерлерди айталы мына. Шумерлерди азыркы илим боюнча бул дүйнө жер шарындагы эң биринчи цивилизация. Бул биздин азыркы мезгилден 6000 жыл мурун болгон цивилизация. Ошол жерге барган шумерлер эки суу арасы Месопотамия деп коет. Азыркы тиги Ирактын эң түштүк жагына барган жер, кайма ошол. Мына ошол жерде Ур, Умма, Киш, Лагаш деген шаарлары бар. Ошо эки барган элдерди түпкү тегин изилдеп көрсө, булар ортасынан баргандыгын далилдешип атат. Анткени алар негедир башкаларга караганда тоголок баштуу, мойну кыска, коренастый адамдар болушкан экен. Анан ошолор именно Шумердин цивилизациясынын негизинде. Мына азыр 60 минут, 60 секунд деген азыркыга чейин турат.
Санаулар. Жалпы эле жана клинопистик жана шина түрүндө жазуу Гилгамештин өзү. Кийин ошол шумерлер кийин акырындык менен баягы өзүнүн позициясын жоготкондон кийин алар аккаттарды ассимиляция кылып Вавилон мамлекети пайда болду. Вавилондо уже Хамурапи ал түптөгү шумерлик адам. Хамурапи биринчи жолу закон кабыл алып атат. Анан кийин аны биз өзүбүздүн өлкөбүзгө алып кетебиз деп аны таркалап койгон еламдыктар кийин еламды аны Суза деген жерге алып кетип калышкан. Жанагы эстелигин чоң базальт ташты көрдүңөрбү? Демек бул жерде көптөгөн маселелер бар да. Мына ошол ар кандай чоң цивилизацияларга сөзсүз башка бир тыш жактан көчмөндөр барып, ошолордун талкалагандан кийин анан кийин жаңы бир этностордун натыйжасында ошол мурунку эле келген, алып келген жакшы нерселерди жергиликтүүлөр менен сиңиштирип, жергиликтүүлөрдүкүн жакшы нерселерин алып, ушунун натыйжасында жаңы цивилизация пайда болуп атат. Сиз азыр абдан Индияны кошондой, Иранды кошондой, Месопотамияны кошондой, антиканыкы, Греция менен Римдики да ошондой, бүт эле ошондой. Абдан бир жакшы маселени козгодуңуз. Менимче Кудай кааласа бул келечекте дагы бул ойду улантып бир талкууларды да жүргүзөбүз деп ойлойм. Биздин убактыбыз келип калды. Муна бул ошо жанагы эки этнос кошулган учурларда бир жаңы супер этнос пайда болот да. Мына ошолорду карабайсызбы? Эң кызыгы жанагы Ибн Халдун да айтат да, көчмөн эл менен отурукташкан эл дейт кошулат дейт. Көчмөн эл анын дейт башкаруу чөйрөсүнө айланат дейт. Бирок өзү акырында отуруп, отурукташкан элге айланып кетет дейт да, сиңип кетет дейт да. Биз ошону мына Кытай тарыхын карасак да бүт көчмөндөрдү сиңирип отурганда, жанагы мына Тоба империясын түзгөн ошо тобалар, түрктөр Табгаш деген, бизде кыргыз, казак элдеринде бүгүн Тубай деген ат менен белгилүү болгон урулардын түпкү ата бабалары ошол империяны түзүп, өздөрү чачтарын өрүп жүргөн, чачтары өрүлгөн чачтуу, аттары күлүп, кулуштары кырс тобалар деп ошо даңк менен түшкөн эл өзү Кытайды басып алып, аны бийлеп, анан кайра акырындык менен Кытайдын тилин, маданиятын үйрөнүп, чачтарын кезип, анан Кытайдын кийимдерин кийип атып өстөр анан бүтүн Кытайга айланып кетти да. Муну Гумилев абдан мыкты жазганда, сонун жазган ушу. Мына ушул процесстер ошо Кытайда эле эмес, Индияда бүт жана отурукташкан эл менен көчмөн элдер кагылышкан жерде ушу процесстер жүргөн да. Мен дайым мындай салыштыруу иретинде минтип айтам, жана тоодон агып түшкөн суулар сууга кошулуп дарыяга айланат, дарыяга анан деңизге келип куят. Дарыянын суусу таза суу, ичсең болот. Деңиздин суусу шор суу, ичкенге болбойт. Анан өзү шор сууга айланып атат да. Көчмөн эл менен отурукташкан элдин аралашуусунда мына табияттагы ушундай бир процесстер жүргөн да. Анда сиздин бүгүн абдан кызыктуу бир темада көчмөн элдерге байланыштуу бир маек курдук. Себеби кыргыз өзү ким болгон дегенде кыргыз көчмөн эл болгон дегенге келебиз да. Көчмөн элдер чын эле европалык окумуштуулар айтканда артта калган цивилизацияга менен тиешеси жок элдер болгонбу? Же чын эле цивилизацияга өзүнүн бир чоң салым кошкон эл болгонбу дегенде, мына бүгүнкү күндө түрк окумуштуулары, мына өзүбүздүн кыргыз окумуштуулары дагы азыр бир жаңы көз карашты азыр алып чыгып, негизги бүгүнкү цивилизацияда көчмөн ролу өтө чоң экендигин ошо көрүп атабыз да. Мына мунун өзүбүз таанып билүүдө дагы өтө тарыхтын ролу өтө чоң экендиги Кыргызстандын өзү да ушу. Кыргызстандын өзү ооба. Кызыктуу бир кеп салып бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Үй бүлөңүз менен ушу тынч аман болуңуз. Анда эмесе ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маягыбыздын соңуна чыктык. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.